Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 187. ayetinde Allah subhanahu ve teala mındayca haberler. Estağfirullah. Hunna libasul lakum antu libasul lahunna. Albatta ey erkekler sizler jubayыңар üçün jana ey ayal zаты sizler kүйөөңөр üçün кийим сыяктуусуңар. Кийимге салыштырууда кийим сыяктуусуңар дегенде маани эмне? Allah subhanahu taala ушундай даанышман зат. Мындан максат инсан кийим кийиштик менен денедеги айып кемчилик, шырам-пырам, жара-паран баарын эмне кылат? Бул кийим жаап жашырып турат. Ошол сыңарындай эркектер силер жубайыңар үчүн кийим сыяктуусуңар дегенде албетте биз да жубайыбыздын айып кемчиликтерин жаап жашырышыбыз керек. Эгерде сиз апаңызга айтсаңыз, анда сиздин апаңыз ага иниңизге, эже карындаштарыңызга айтып коюшу мүмкүн. Жеңең мынтип атат, келин мынтип атыптыр деп. Алардын баары жаман көрүп калышы мүмкүн. Кийин силер бир-эки күндөн унутуп калдыңар, жакшы жашоо болуп кетти, бирок баардыгы дагы эле жаман көрүп калышы мүмкүн. Буга ким күнөөлүү? Албетте эркек өзүбүз күнөөлүүбүз. Жана ушинтип эле эй аял заты силерде кийим сыяктуусуңар күйөөңөр үчүн. Мындан максат келин төркүнүнө барганда, аял зат төркүнүнө барганда кайната мындай экен, кайнене мындай экен деп мейли күйөөңүздүн моральный жактан болсун, физический жактан болсун, материальный жактан болсун, ден соолук жагынан, финансовый акча жагынан болсун, кайсы тарабынан айып кемчилиги болсо да төркүнүбүзгө барганда айтып барбаш керек. Күйөө ала мындай, күйөө ала. Эмне үчүн? Себеби күйөө аланын кайын журттун алдында авторитети, кадыр баркы түшүп калат. Буга ким күнөөлүү? Кайсы күйөө ала эми кайсы бети менен кайын журтуна барат? Мына ошондуктан Allah subhanahu wa taala Kur'an-ı Kerim'de кандай баян кылган болсо, биз мына ушундай эмне бири-бирибизге кийим сыяктуу болуп жашай турган болсок, иншалла дүйнө акыретте бактылуулугун жана ошондой эле чыныгы өзүбүздүн бактылуулуктун бир формулаларын сиз менен бизге түзөр элек. Ошондуктан келиңиздер, ар бир кимдер үйлөнүүчү учурдагы жубайлар жана болочокто жубайлар мына ушул маселени билүүбүз өтө зарыл. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.